кезде ушул мечит көбөйдү, медресе көбөйдү деп массалык маалымат каражаттары жар салып, ошол эле учурда мечит менен же болбосо медресе менен мектепти салыштырып калат да. Бул салыштыруу туурабы? Негизи эле бул маселе кандай көз карашта сагай? Бул биринчиден тренд маселелери бар да. Бир жылда жана сакал, хижаб, мезгил менен козголуп туруш керек. Эки аялдуулук. Мына ошондой жанагы мусулман үммөтүнүн калыптануу процесси кетип атат. Ошол калыптануу процессинде температурасын өлчөй турган долбоорлор бар. Үммөт канчалык деңгээлде, мусулмандардын коомчулугу канчалык деңгээлде өсүүдө деп температурасын тамыр кармап өлчөп турган уюмдар бар да. Мына ушул эл аралык уюмдар балким ушулардын ушундай долбоорлору бир жылда 1-2 жолу чыгып турат. Жок жерден эле эки аял жөнүндө маселе пайда болот, хижаб маселеси пайда болот. Жок жерден дагы бир нерсе маселе. Бул ошондой маселелердин бири. Жана динден кабары жок биздин журналистика ошону анан баштайт. Басып жатат. Бир ай, эки ай ушуну коомдо козутуп берет. Анан аны атайын институттар, каржыланган институттар бар, алар эсептеп анан кийин мындай экен деп анан өзүнүн жыйынтыгын, өзүнө керектүү жыйынтыгын чыгарып кетет. Чындыгында биздин элде ушул маселе, булар көтөргөн маселе барып кала берет. Мына мечиттер көбөйүп атпайбы деп, медреселер көбөйүп кетти деп, өмүрү мечит менен медресени көрбөгөн адамды айтып калды да. Өзүнүн баласын мектепке канча жолу барып келет бир жумада, кабары жок. Адамдар мечит көбөйүп кетти дейт. Мектепке караганда дейт. Укканы кала берет экен. Эми ушул нерсени мындай бир мейкиндикке коюп карасак, мечит эмне да мектеп эмне? Мечит бир бөлмө. Анын курулушуна аябай кетсе бир $5,000 кетет. $10,000 кетсин. Бир бөлмө, анан дааратканасы бар. Мектепчи? Мектепке жок дегенде бир миллион кетет. Мечит курган адам мектепти кура албайт. Мектепти мамлекет салат. Менчик мектеп болсо башка жөн. Мечит салган адам мусулман. Эгер ал мектеп салса, аны да айтпак. Мына. Эми мектеп салып атат мына деп. Демек, биринчиден мечит менен мектептин айырмасы имарат, материалдык жактан эки башка. Экинчиден мечит мектепке жакын салыныш керек. Мектепте билим берилсе, мечитте тарбия берилет. Мектепте тилекке каршы тарбия берилбейт. Түз отур. Атаңды чакырам. Атаңа айт акчаны алып келдим. Жөн отур. Мына эмне деген кийим дегенден башка тарбия жок мектепте. Себеби мектепте иман сабактары жок. Эмненин негизинде тарбиялайт? Адептүү бол деп эмненин негизинде айтат? 10 жыл, 11 жыл окуп алтын медаль менен бүткөн окуучу өзүнүн мугалимин зоруктап салыптыр. Бул кандай адеп? Адептин тамыры болуш керек. Аны байлай турган сөңгөк болуш керек. Бул дарак сымал да. Иман тамыры болсо, сөңгөгү, андан бутактары, анан адеп бул көркүнө чыгарган жалбырактары. Жөлдө өзүнүн дарагы жок эле каяк илесиң ал жалбыракты. Мечит ушуну бере турган, тамырды бере турган. Эмне үчүн орустар аскерлерине чейин попторду аскердик чин берип ишке алып атат. Поптор аскердик чин менен жүрөт солдаттын жанында. Радикализм жок эле. Анткени анын патриоттуулугуна негиз керек, ал иман. Биз аскерибизди чочко жедиребиз. Мектеп билим берсе, мечит тарбиялаш керек. Мечитти алып коелу горизонттон. Мектептен чыккан окуучу каяка кетип атат? Диско клубка кетип атат. Көчөгө кетип атат. Демек, мечитке диско клубту каршы коюш керек, казинону каршы коюш керек. Кыргызстанда канча казино бар азырга чейин, атын өзгөртүп алган. Игровой автомат болуп. Мына ошону мечитке койсун, анан көрөсүңөр санын. Жүздөгөн миң болуп кетет. Ага кирген балдардын санын, мечитке кирген балдардын саны менен салыштырсын. Бул такыр башка. Мектеп билим берсе, тарбия берүүчү мечит болсо, бузуучу түнкү клубтар, казинолор, мына ошолорду, кафелер, дискотекалар, мына ошолорду мечитке каршы коюп сүйлөсүн.
Мынча дискотека бар екен, мынча мечит болып кетті. Анан ошо дискотекада бойго бүтүп, дискотекада төрөлгөндөр анан мечитке каршы чыга берсин. Бул мектеп эмне? Мечитке карышпай турган жери жок анын. Анткени мечитте мектепке каршы эч ким үгүттөбөйт. Тетирисинче буйрат, билим алуу милдет дейт. Жакшы окубасаң, жакшы мусулман чыкпайт сенден дейт. Диско клубда окууга кызыктырабы? Окуйсуң деп айткан ырлар барбы? Диско клубда 7-класстан боюна бүтүп атат. 8-класста аборт кылып атат экинчи жолу. Ушуну каршы коюш керек. Демек параллель туура эмес коюлган. Муну да элге туура түшүндүрүш керек. Анан үстүнө бизде эркиндик деп атабыз, эркиндикти кармашыбыз керек да. Мүлкүбүзгө эркинбиз. Кааласа мечит курат. Кааласа дискотека курат. Кааласа казино курат. Эмнеге казино куруп, дискотека курганында эчтеке дебейт, мечит курса урушат. Аны мамлекет куруп аткан жок. Мечит көбөйүп кетти. Көбөйүп салып атат адамдар. Араккана көбөйүп кеткенинеге айтпай атабыз. Ал деле менчик. Канча миңдеген араккана бар го. Пивакана канча миңдеген пивакана бар. Ал деле менчик, аны деле мамлекет курган жок. Аны да айтыш керек. Мечитке салыштыра турган мына ошолор дискотека, түнкү диско клубтар, аракканалар, пиваканалар, менчик сойкуканалар бар, квартиралар. Саатына төлөйт. Айылдан бирөө келип калса жаткырайын десең, таң атканча кыңшылайт, оң, сол, тарт, бар жогу. Конооңду эрте менен барсаң уктабай чыккан. Бул эмне деген үйгө алып келип койдуңар бизди деп. Мына ошолорду койсун. Бишкектин өзүндө 100 миңдеген сойкукана бар. Атын почасовой гостиница деп коет. Ким мейманканага 1 саатка жатсын? Ким мейманканага 1 саатка жатат? Канча сауна бар? Сауналарды койсун. Мына ушундай мечиттин оппозициясы тиякта туруп, булар ошонун баарын жабыш үчүн мектепке оппозиция кылып койду. А муну ойлонуш керек да. Мечиттин санын көбөйтүш керек да. Окуучуларды мечитке барбайм эмне болом? Жакшы, ата-энең жакшы тарбия бербепти, жок дегенде мечиттен үйрөнөсүн десең, мечит кайер дегенин билбейт окуучу. Орустар азыр мектептерге чейин чиркөө салдыра баштады ичине. Молельный кабинеты деп. Биздин тилде намазкана. Эмне болуп кетти алар андан? Эмне болуп кетти алар андан? Европада дин сабагы өтпөгөн мектеп жок. Эмне болуп кетти Европадан? Эмне бизге келгенде ушундай? Бул аябай олуттуу маселе. Мен өтүнөм эсептештим. Канча сойкукана, канча араккана, канча пивакана, канча диско клуб, канча түнкү клуб, канча казино, канча автомат бар экен. Эсептештин, анан мечитти эсептесин. Анан суткасына канча саат массалык маалымат каражаттары бузукулукту берип атат, эсептесин. Ошонун баарын мечитке каршы койсун, анан эсеп чыгат. Деңиз алдында бир тамчы болуп калат. Дагы да биз улут катары жоюлуп кетпегенибизге шүгүр. Ушундай бузукулук экспансиясын берип атканда, дагы да улут катары жоюлуп кетпей, дагы да намаз окуп, бирин серин балдарыбыз намазга барып атат. Ушу көп көрүнүп кетип атат.